Мен уулум Бакытов Эрнис иш убактысында командировкага барган жеринен, Алабукадан постто турган жеринен ошол Чаткал элинин тургундары себепсиз эле сабап уруп, бир эле менин балам эмес, өзү менен чогуу иштеген 4 баланы буттарын сындырып, баштарын жарышып, уруп сабап салган экен. Ошол мезгилде мен жок элем, ошто элем. 2 күндөн кийин жетип келсем, Алабука районунун больницасында жатышкан экен. Ошол жерде дагы буларды жаткан жеринен урабыз деп ата-энелери чогуу келип уруп, сабап эмет жаткан жеринен биз атабыз экөөбүз барып, айыл өкмөт эч кандай жардам кылган эмес. Эч бир жардам көрсөтпөстөн ошол жерде буларды жакшы Алабука роудунун кызматкерлери охрана коюп берип 2 күн карап турушкан экен. 2 күндөн кийин мен Аксы районунун ооруканасына алып келип бул жерден дарылаттык. Менин баламын буту жарака кетип, 5 манжасы сынган. Жанында бир баланыкы жиликтен үзүлүп кеткен. 2 бала оор жаракат алып, алар Жалал Абадка өздөрү ата-энелери алып кеткен. Азыр ушул күнгө чейин эч кандай бир аркасынан бирөө келип кечирим сурап, балам дагы деле ошо кузуп, кат ооруп больницада жатат. Ошол себепсиз сабап салган элдер жазасын алыш керек мыйзам чегинде. Буну карай турган жогору жактан кандай бир көрсөтөбү билбейм, мен күтүп турам. Ошо сабап салган элдер бирөө да кечирим сурап келген жок. Ошо